Тагдыр. Ал өлүмдү өзү суранып алды окшойт. Мен күйөөм менен болгону 13 жыл гана жашадым. Кудайымдын буйругу экен. Ал о дүйнөгө узап кетти. Күйөөмдөн ажыраганыма арадан көп жыл өтүп кетти. Андан 2 кыз калды. Эркек бала төрөй албадым. Азыр алар күйөөгө чыгып, үйлүү жайлуу дегендей неберелүүмүн. Жаткан жери жайлуу болсун, раматылык, жер жамандап барбасын. 20 жашымда ал мени айылдын трактор менен 3-4 бала болуп кечке маал көчөдө аңдып турушуп, күчкө салып ала качып кетишкен. Анан таш түшкөн жеринде оор дегендей мен ошол айылдын келини болуп калбадымбы? Эмнесин айтайын, бул менин ыймандай сырым. Күйөөгө тийгени дегеле андан башка жакшылык көргөн жокмун. Күйөөм көп иччү, акырында отуруп ичкиликке берилип кеткен. Өзү завскалат болуп иштеп, арам акчалар чөнтөгүндө жүрчү. Ал эми ичкенде жөн ичпей, үйгө келгенде жөндөн-жөн эле шылтоолорду таап алып мени сабачу. Сабаганда да кандай дейсиң? Эркек бала менен мушташкандай чоң муштуму менен былчылдатып уруп, көгала койдой кылып салчу. Арадан 1 жыл өтпөй кыздуу болдук. Ал болсо ичкенин дагы, мени сабаганында токтоткон жок. Кээде чыбык алып мени санга, таманга чаап сабачу. Андан ушунчалык оорунун өзү да билсе керек сыяга. Бир жолу кайнатама Куран окутканбыз. Анан эшикке чыгып ичип алып келиптир. Ичкен кишиге айла жок экен. Ошо күнү ичпей кое тур, Куран окутабыз дегенбиз. Болбой эле ичип алыптыр. Анан адатынча мас болуп келип алып мени сабап берди. Мен берки үйгө кире качтым. Аркы бөлмөдө бакырган үн чыкты. Бир аз убакыттан кийин сопсоо болуп чыгып келди. Таң калдым. Азыр эле өлөм мас эмес беле? Көрсөм мындайча болуптур. Ал мени сабап баштаганда мен берки бөлмөгө качып чыкканда аппак сакалчан, аппак кийинген киши пайда болуп, аялга кол көтөрбө деп туруп, күйөөмдү жаакка чаап жибериптир. Мен ага ишенбейт элем. Бирок оң жак жаагында кыпкызыл болуп, алакандын изи калыптыр. Анын жоошуп калганы да ошондон экен. Акыркы күндөрү ичкенден кийин эле бир жаман адат таап алган. Мени жерге бутумду сондуруп отургузат да, кана, мен өлдүм, сен мага кошок кошчу, мен угайын жакшылап деп, мени кошок кошконго мажбурлай берчү. Жинди го дейм бул. Мен тирүү кишиге кошок кошмок белем. Турчары деп, адегенде ачуулана аны ары түртүп салчумун. Дагы бир күнү ошол адатын карматканда, ачуу менен аны бутум менен итерип башка тээп жибергем. Ошондо кандайдыр бир добуш келип, теппе күйөөңдү башка, балалуу болбой каласың деп, бөлмө ичи жаңырып кетти. Аны мен гана уккансыдым. Ошондон кийин мен эркек бала да төрөгөн жокмун. Ал эми күйөөм эркек баланы аябай каалачу. Дагы бир жолу мас болуп келип, мени бутум сундуруп отургузуп, мен сени дайыма корудойм эм. Чын, аны мойнума алам. Эми ошондой кылып кошок кошчу, мен угайын деп мени мажбурлай баштады. Биринчиден мен кошок кошконду билчү эмесмин. Экинчиден тирүү адамга кантип кошок кошмок элем. Ал мени мажбурлап айламды кетире баштады. Кеч күүгүн болчу. Бир кезде катуу бакырган ачуу үн угулуп, күйөөм ордунан атып туруп, эки жагын элеңдей карады. Ал мага гана эмес, ага да угулуптур. Дароо эшикке чыгып кетти. Ошондон кийин бир топ убакытка чейин тийишпей калган. Мага кошок кош дегенин токтоткон. Анан эле кайрадан ошол адатын кармата баштаса болобу? Тим эле мени күчкө салып мажбурлайт. Өлөрүнө аз калганда күнүнө мажбурлачу. А мен болсо кошок кошконду билбесем эмне кылайын? Ошо күнү да күндүзү келип алып мени мажбурлаган. Мен азыр өлөм. Сен мага кошок кошосуң. Жакшылап кошок кош деп каттуу суранып мажбурлаган. Мен сени аябай сабачумун ие. Мен күнөөкөрмүн. Ошолордун бардыгын кошогуңа кош. Сыягы ага кандайдыр бир аян берсе керек да. Кечинде үйдө отурганда кандайдыр бир ачуу кыйкырык чыгып, жүрөгүм болктей түштү. Айланага караңгы кирип калган болчу. Күйөөм короонун ичинде тизелеп онтоп жатыптыр. Эгер мен өлсөм, эгер мен өлүп кала турган болсом, Ишембай менен Карабек күнөөлүү. Ошолор менин түбүмө жетишти, деди ал онтоп. Айткандай эле 1 саатка жетпей күйөөм каза болуп калды. Көрсө алар кечинде бир жерде ичип жатып, мушташа кетишип, күйөөмдү каттуу түрткөндө ал жерге каттуу жыгылып, шиш, казык анын башына кирип кетиптир. Сызылып агып жаткан канды эптеп токтотушуп, үйгө чейин жетелеп келип, эшиктин алдына отургузуп кетип калышыптыр. Кара кийинип алып, боз үй ичинде отурганда кошок кошуп жаткан бир аялдын үнү угулду. Бул аял каяктан пайда болду билбейм, мурун дегеле көрбөптүрмүн аны. Ошондо кошок кош деген күйөөмдүн мажбурлап жатканы эсиме түшүп кетти. Ал мени эмнеге ушунчалык мажбурлады билбейм. Кээде өзүмчө отуруп алып ойлоп кетем. Кошок кош деп кайра-кайра мени мажбурлап жатып, өлүмдү өзү суранып алды окшойт.
же жүрөгү сезип жүргөнбү, же аян берип жүргөнбү, акыркы күндөрү ушул сөздү аябай көп сүйлөчү. Ал болгону 33 жашта гана болчу. Ошол боюнча мен күйөөгө да чыккан жокмун. 2 кызымды багып, чоңойтуп, эрезеге жеткирдим. Анын үстүнө эркектерден дагы ушунчалык көңүлүм калыптыр. Ал эми азыркыга чейин кошок эмне экенин билбейм. Деги эле азыркы аялдардын кошок кошконун көрө элекмен. Деги жер жамандап барбасын, туура эмес айтып алсам, Кудайым өзү кечирсин. Баарыбыз деле о дүйнөгө кетебиз дечи. Эрте кетти, жаш кетти. Күйөөмдүн жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун демекчимин. Анын өтүнүчү боюнча өлгөндө да кошок кошо албадым. Андан да кечирим сурайм. Талас областы.